Кара Дарья дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, жалпы 500 гектардан ашуун жерди суу каптады. Мына ушул жерлердагы бир нече күн мурун эле күрүч талаалары болгон. 200-гө жакын үйгө кооптуулук жер алып, аймакка өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Күрүчү эгилип, мээнетине күйгөн дыйкандардын катарын Эргешбай Сатымкулов толуктайт. Өздөштүрүлгөн үлүштүк жери анын үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы болчу. Эми болсо дыйканчылык жолу зыянга учурап, буга чейинки эмгегин суу жууп кетти. Мына жер меники да. Ондан дальше өтүп, суу дагы нар жагында суунун астында калды. Ошо бая жердешим кошунам айткандай, bunu özleştirip bir su kegenden keyin kayra özleştirdik ele de. Ülüştük жерler ele. 20-30 minden sartap koyduk ele, egip dayanık koyduk ele, çıkıp kaldı ele. Layıka salışa sürdürgen meyle bu yerde şalı bolur. Dağı layıka salıp bunu toprağını çıkarış gerek degende. Bu yıl kaldı hem oşunda başta? Bu yıl kaldı hem bu yıldan keyin daha kalamday bolursa kaldı hem bu yerler. Şunu bir ertarak damba samba kılıp tosuk koyganda şunday bolboyt bile. Bu su dengeli kanday bolat? Bizim özümüzde ayılga da köp kooptu jaratır var. Köçüp narjak berjaka ne boluştu? Barma daraktarды alıp ketip ko'rtasın özün көргөндөй. Bu жерде egin makallik yerlerden бар эле да, бул жерлерде ошолор ham жок болду. İzi de kalbaptır da şalı nimelerden. Азыр эчтеке жок, кара, эчтеке калбады бул жерде. Азыр эми суу өзүнүн нугунда да эмес да азыр, э? Жок, азыр нугу өзүчү биз жаштыгыбызда ошол жерден Өзбекстан чегарасынан бир экөөнү нейтральный жерден суу кат эле, толку. Ошо бир жерде эле. Ошо бир жеп алды, ошо менен ушул жака ооп алды да. Анда канча жылдан бери ошол жерде бир нугу деле агып келген. Эми кичине дамба кылып берген болсо ошол ушунча гектар, азыр 500 гектарча жер бар да бул жактарчы, мында ушунча жер айып болуп атат да. Суу каптаган жердин 325 гектары айыл чарба багытында болчу. Анын ичинен 182 гектарын тургундар убактылуу өздөштүрүп, колдонуп келишкен. Кара Дарья дарыясынын нугу 11-майдан тарта көтөрүлүп, 480 кубка чейин суу келген. Ага Кемпироват суу сактагычынан суу көп кое берилгени себеп аймакка өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, коркунуч жаралган үйлөрдүн ээлерине түшүндүрүү иштери жүргөн. Кооптулук азырда өз көчүндө. Gaz elinde kaldı, 50 metrece kaldı da korktum da neden elde, su köp gelse. Şağıldap geldi ha, şağıldap korkunç buladı ekan bardı. Korktuk da arasa. Buldun ıldı jagında, no dayranın nugu azır oşo dayran eме шалдын ордуна түшүп калды. Ушул жерге 1 гектар шалы алаңга эгилгенде, эми ошол чыгып калган шаллар негизинен суунун деңгээли көтөрүлгөнүнө байланыштуу. Суу каптап, азыр өзүңөр көрүп тургандай ушундай деңгээлге келип калды. Биздики үлүш жер болчу. Өзүбүздүн бир туугандар чогулуп 1 гектардай жер болчу ошо жерде. Ошо жыл сайын экчелик. Анан мындан бир 10 жыл мурда бир суу алган эле, анан кийин дагы кайра түзөп эгип аткан болчубуз да. Канча расход кылып койдуңуз азыр мисал үчүн азыр? Эми азыр 1 гектар жерди өзү айдап эккенге чейин бир 30 миңдин тегерегинде акча кетет. Эми ошол деген нерсе эми бар бир дыйкандын немесине кыйын болот негизинен. Эми табияттын кырсыгы да бирден бир кыйын. Айыл аймактан өткөн дарыя жалпы 14 чакырымды түзөт. Анын ичинен болгону 600дөн ашык метрине гана дамба курулган. Суу көп келген мезгилде үйлөрдү да каптап кетүү коркунучу бар. Көп жылдардан бери эле калган 11 чакырым аралыкка дагы дамба куруу зарылчылыгы курч. Болбосо мындай суу ташкындарын өз нугунда агызууга дарыянын күчү жетпейт. Бул маселе бир канча жылдардан бери айтылып, бирок тийиштүү көңүл буруулар жок. Ол 20 дамбанын баштап дамбабыз жок болгонуна байланыштуу суунун деңгээли айылдын ичиндеги ушул эгин талааларына кирип кеткен да. Бул жерден мисалы 20 дамба деп коет, участканын аты. Бул сельхоззащитанын контуру да. 20 дамбадан баштап Кара Дарья айыл аймагынын Арал айылынын кооптуулугу, анан суунун ага турган жери үчүн дагы 11 километр дамба курулушу керек да. Бүгүнкү күндө ушул дамба жок. Бизде азыр өтө муктаждык ушул дамбаны курдуруш. Себеби биздин ушул айыл чарба багытындагы жерлерибиз сакталат. Чек ара аймагыбыз такталат. Анан моондой суу ташкыны коркунучудан кутулабыз да. Биз канчалык деңгээлде ушул жерди өздөштүрөбүз 2-3 жылда. Бирок 2-3 жыл аралыгында суунун деңгээли чоң келип эле ушундай бир оорчулук акыбалга алып келип атат. Мына быйыл дагы канчалаган дыйкандарыбыз эгин талаалар суу басып, ушул зыянга учуруп атат да. Азыр
мындай жакынкы жанагы айтсак, кече ушул мониторинг службасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг службасынын дрондо менен эсептеп тартып өлчөп чыгышты 500 гектардан ашык жер суу ташкынына кабылган да, суу баскан жер. Анын 200 гектары бул суунун нугуна чыгарылган болсо, 300 гектардан ашык жер бул айыл чарба жерлерин баскан. Бирок ал 300 гектардан 100 гектардан ашуун үлүштүк жер, ал эми ушул 200 гектар жери бул бош жаткан жерлер, бирок Кара Дарыянын эли өздөштүрүп, ошол жерге шалындарды өстүрүп турчу да. Ушул азыркы учурда ушул 300 гектардан ашык жерибиз, эгин эгип турган жерлерибиз мындай колдоодон чыгарылды да. Ушул тапта Кара Дарыяда суу 280 кубтан агып жатат. Суунун нугун буруу, дарыянын жээгин бекемдөө багытында учурда иш жүрбөй турат. Анткени өзгөчө кырдаалдар адистери суунун деңгээли 200 кубка чейин азаймайынча эч нерсе жасай албаарын айтышууда. Кемпироват суу сактагычынан келген сууларды өткөрүүчү канал дарыя болуп эсептелет. Өзбекстан ушул дарыянын эсебинен Кемпироваттагы суусун өзүнүн Анжан областындагы суу сактагычына өткөрүп алат да. Негизи Кара Дарыянын аймагында, айыл өкмөтүнүн аймагында 14 чакырымга жакын аралыкты ээлейт дарыянын узундугу. Азыркы учурда 2011 жылы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан долбоор түзүлүп, 2 чакырым аралыгына атайын дамба салуу иш чарасы каралган. Анын ичинен 647 метрин дамба куруп бүткөрүлдү. Калганы перехожащий болуп азырынча турат. Бирок быйылкы жылы жыл башынан 300 метр аралыгындагы тосмо кылып бекитүүгө сунуштар берилген өкмөт тарабына. Пока ошол сунуштардын немесин күтүп атабыз. Азыркы берилген эменин эсеби 200 кубка түшкөндөн кийин уже техникаларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот деп атышат. 200 кубка түшкөн учурда уже техникаларды алып өтүп, ошол нугун буруу иш чараларын, жээктерди тосуу, убактылуу бекемдөө иш чараларын жүргүзүлөт. Учурда канча куб болуп турат? Азыркы учурда бүгүнкү эртең мененки саат 9:30 берген маалымат боюнча 260 кубтан ашуун суу келип атат. Бул суунун көлөмү баягы дагы эле көбүрөөк. Ошон үчүн суудун көлөмүнүн азайышын күтүп, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана ушул жердеги иштеп аткан жергиликтүү тургундар көзөмөлгө алып, көзөмөлдөп турабыз. Бетине жар кылбагыла. Бетине жакпай тургула, бетине. 11 майда суунун деңгээли көтөрүлгөн мезгилде талаада күрө чегип жүргөн 60 жаштагы киши калып кеткен. Эртеси аны куткарууга 11 кызматкер тартылып, кайык менен жээкке алып чыгышкан. Ал Базаркоргон районунун тургуну болгон. Анын ушул аймакта өздөштүрүлгөн жери бар. Без происшествий прибыли. Молодец балдар. Кемпироват суу сактагычындагы суу Кара Дарыя дарыясына куюп, ал Кара Дарыя айыл аймагы аркылуу агып өтөт. Убисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.